Улан Жолдубаевич, сиздин баяндамаңызды уктук, кеңири баяндама бердиңиз. Азыр биздин коллегалар айткан сөздөргө кошулам. Чындыгында бул жаза аткаруу кызматына акыркы жылдары өтө жакшы көңүл бурулуп атат. Канчалаган зданияларыңар, мекемелериңер жаңыланып атат. Ошол эле Жалал Абадтагы, могул Бишкектеги 47-чи мекемеңиздер. Ошого утурлай эле сиз да жаңы келипсиз. Азыркы келген төрагаңыздар ушундай бир дасыккан патриот төрага болуп келип, ошонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мындан бул жакка дагы мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калышыңар керек. Себеби биз жерлерде жүргөндө ошол соттолгон адамдардын бир туугандары менен, ата-энелери менен сүйлөшүп калабыз. Алар дагы өздөрүнүн оюн айтып калышат. Мурдалары бир топ даттанууларды айткан болсо, азыр ыраазычылыктарын айтып атышат. Ошол жетекчиликке ыраазычылыктарын айтып атат. Эми ар бир жердеги жетекчи өзүнчө менеджер болуш керек. Ошого сиздерге ийгилик гана каалайм. Рахмат. Жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атыптыр. Ошол төрагаңыздар менен биргеликте ушул темпте кете турган болсоңор, биринчи кезекте тартип, ички тартип болуш керек. Тартип боло турган болсо, сөзсүз түрдө алдыга карай жылуу болот да. Тартип жок болсо, буга окшогон жүздөгөн ишкана ачсаңар деле ал жерде беспредел болот. Ошон үчүн андай болбош керек деп ойлойм. Негизинен алганда жакшы ойлоруңуздар бар экен. Буну күчөтүш керек. Бүгүнкү күндө 5600 соттолгон болсо, анын 432си гана ишке тартылып атыптыр. Бул болгону жалпы санынын 7%. Бул өтө аз көргөзгүч. Анан сиз айтып кеттиңиз, жана акча каражаты жетишсиз деп. Эгерде талап боло турган болсо, сөзсүз түрдө бул Каржы министрлиги тарабынан акча бөлүнөт. Бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдалана турган болсо, сөзсүз алдыга жылуу болот деп билем. Мисалы, бүгүнкү күндө мындай орточо айлык канча турат? Канча сом бир күндүк иштеген айлыгын канча сом эсептейсиңер, мисалы, соттолгондордун? Биз ар бир производствонун участокто индивидуалдуу айлык түзүлөт, тапкан прибыльден эсептелинип чыгат да айлыгычы. Мисалы, кирпичти ала турган болсок, мурун ар бир кирпичке 70 тыйындан төлөнүп келиптир. Биз келип андай болбойт, кирпич жасаган оор деп биз 1 сом 28 тыйынга бүгүнкү күндө көтөрүп атабыз. Ошондо 10 000 сомдон 15 000 сомго чейин средний алышат. Колдоруна. Эми колдоруна ар бирине карта ачылат, ошо картасына перечисление кылып берет келечек. Мурун 5 000 сомдон 7 000 сомго чейин алышчу экен. Азыр биз айлыкты төрага менен сүйлөшүп атабыз. Эң минимально 10 000 сомдон 12 000 сомго чейин болгон өндүрүштө иштеп аткандар алсын деп атабыз. Азыр 5 000, 6 000 сом болуп атат в среднем. Кудай буйруса, өндүрүштү сиздер айтып кеткен өндүрүштү биз да күнү түн иштетип, Кудай буйруса, объемду чоңго чыгарып алсак, минимальный айлык получается 10 000 сом болот. В среднем 15-16 000 сомго барып калат. Жакшы экен, Улан Жолдубаевич. Бүгүнкү күндө сиз жана маалыматыңызды айттыңыз, биз инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз, сырткы жана ички депчи. Кайсыл тармакка көбүрөөк көңүл бурайлы деп атасыңар? Азыр биздин потребность кирпичке көңүл буралы деп атабыз. Буга чейин Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери жаза аткаруу кызматы 2 кирпичный завод менен иштеп келиптир. Биз кыска мөөнөттүн ичинде дагы 3-тү салдык. Бүгүнкү күндө 3 кирпич заводду 6 айда салдык. Азыр тестовый режимде текшерилип атат. Кудай буйруса, июндун баштары менен биз кирпичти объемун 3 эсе көбөйткөн атабыз да. Буйруса, ошол завод өзүңүздөрдүкү менчик, завод? Менчик. Түрмөдө жайгашкан, өзүбүз салып атабыз. 6 айдын ичинде салып бүттүк, Кудай буйруса. Азыр текшерип, жагып көрүп атышат. Июндан баштап чыгарып баштайбыз. Бул өтө жакшы көрүнүштө. Себеби азыркы жеке кирпич заводу барлар ошондой кара жумушка киши таппай жүрөт. Бир күндөгү сиздерде даяр отряд турат, даяр. Жумуш гана таап бере турган болсоңор, бул жерде азыр Кундузбек Кошалиевич айткандай, 1-2 жыл мамлекеттен поддержка болуп тура турган болсо, 1-2 жылдын аралыгында ошогон өнөр жайды, кирпич заводдорду, жана ЖБлерди көбөйтө турган болсоңор, бизде канча курулуш болуп атпайбы? Бул
даяр күч да сиздерде. Азыркы ошол частный кирпич заводда иштегендер күнүнө мисалы бир кишиники минимум 1000 сомдон 3000 сомго чейин бааланып атат. Жеке тараптардан. Алдагы бүгүн бар, эртең жок. А сиздерде мисалы стабилдүү 26 күнбү, 28 күнбү, 24 күнбү иш күн коюп бере турган болсоңор, ал жерде соттолуучулар ал жерде жатып дагы кайсы бир деңгээлде үй бүлөлүк бюджетине дагы акча которуп, расход жок, мамлекет багып атат. Туура. А өзүнүн иштегени бул жерде ошо үй бүлөсүнө, өзүнүн керектөөсүнө керектесе бир топ алдыга жылуу болот. Анын үчүн сөзсүз түрдө биринчи кезекте эрк керек, күчтүү менеджер болушуңуздар керек, жетекчилик. Мен ойлойм, азыркы жаңы келген төрагаңыздарда андай мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин дагы иштеп келген иштеринде көргөнбүз. Берки коллектив менен дагы, жалпы соттолуучулар менен дагы тартипти орнотуп туруп бир топ алдыга жылдырып атат. Мындан бул жака дагы сиздердин көмөгүңүздөр менен биргеликте иш алып барсаңыздар, дагы болсо алдыга жылат деген ойлор бар. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, туура белгилеп кеттиңиз. Өндүрүштү өнүктүрүш үчүн тартип керек экен. Биз азыр келгенибизге кыска мөөнөт болуп, ушу биринчи этапта ушу тартипти койдук. Ошо тартип менен алек болуп калдык. Азыр тартип коюлуп, эми азыр экинчи этап ушу өндүрүштү өнүктүрүү жолуна өттүк. Кудай буйруса, көптөгөн өндүрүштөрдү ачабыз. Жыл аягына чейин 400дөн 1,5 кишиге чейин спецконтингенттүү жумушка иштеткенге эметебиз, аракет кылабыз. Албетте, жаткан жери жаңы болсо, тамак ашын мурда караганда бир топ жакшыртып койсоңор, формаларын жакшыртып койсоңор, өздөрүнүн мисалы шарттары жакшы болуп, гигиеналары жакшы боло турган болсо, ишке дагы көңүлдүү иштешет ар тараптуу. Ошондуктан только колдош керек бул жакты. Колдош керек, өркүндөтүш керек. Аракет кылабыз, иштейбиз, Кудай буйруса. Рахмат. Рахмат. Рахмат.